Эркин Нурайымович, азыр мындай дыйкандарды да мындай үмүткөр кылбасаңар да, мыйзам кабыл алынып калары менен эле баа өсүп кетет деп. Бул биринчи. Экинчиден, бул Кыргызстан үчүн жаңы мыйзам. Сиздерде мындай башка нормативдик базалар даярбы? Сертификат бере турган органдар барбы? Жердин кыртышын аныктап, чынында бул жерде химикат жок экен деп аныктап, тастыктап чыга турган орган барбы? Же жалпы Кыргызстанда органикалык аймак деп атоо менен анга жетише аласыңарбы силер өзү, өкмөт жалпы? Мырзакбек, сиз туура айтып кеттиңиз. Бүгүн органикалык аймак деген түшүнүк мындай бизде зонированиеда бүгүн БКЖ иштеп атат, бирок негизинен бул бир топ мындай убакытты талап кылат, финансылык каражатты талап кылат. Чын айтканда бүгүн официалдуу түрдө бир дагы гектар мындай органикалык ушул аймак деп биз пока мындай айта албайбыз да. Бул боюнча сиз айткандай топурактын күрдүүлүгү боюнча башка жумуштарды жүргүзүш керек. Мен кошумчалап коеюн, Мирлан Себегович, стандарт боюнча 2016 жылы Евразийский кеңеште атайын стандартизация метеорология сертификация боюнча документ кабыл алынган. Биз ошонун жетекчилигинде пока иштеп турабыз. Мыйзам кабыл алынгандан кийин, президенттик тарабынан кол коюлгандан, сиздер колдогондон кийин улуттук стандарт боюнча дагы бир атайын сунуш эметип, өкмөттүн токтомун, ушу мыйзамдын аткаруу механизмдерин толук көрсөтүп, анан өкмөттүн токтомун, тийиштүү токтомун кабыл алдырабыз. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет деп атат. Силер токтомду даярдап, механизм даярдагача дагы канча убакыт өтөт? Исакбекович, биз азыр параллельно ошо токтомду даярдап атабыз. Себеби дегенде ошол мыйзамда жазылган кабыл алгандан баштап күчүнө кирет деп. Биз азыр бардык мындай нормативдик правовой актыларды даярдап атабыз. Лаборатория же сертификат деп коелу. Бул чынында органикалык азык деп бере турган барбы лаборатория бизде? Аккредитациядан өткөн, эл аралык коомчулук тааный турган. Бүгүнкү күндө андай орган жок, баягы аккредитациядан өткөн, же болбосо эл аралык аккредитациядан уруксат алган орган жок. Бул багытта азыр иш жүрүп жатат. Мисалы биздин өкмөттүн астында аккредитациялык орган бар, анын баягы органикалык компоненти жок. Бул багытта иш алып барыш керек. Эркин Нурайымович, канча каражат, канча лаборатория керек ошону аныкташ үчүн? Эми өзүбүз мындай бул органика деп айта беребиз, аны тааный турган сертификат болуш керек да. Мирас Акбекович, негизинен бул сертификациялоо бул мындай добровольный основада да. Анан чын айтканда бүгүн лабораториянын жоктугун биз мойнуна алышыбыз керек. Бирок ошону аккредитация кыла турган бизде орган бар, бул Кыргызский центр аккредитации. Алар да бүгүн мындай азыр айтып кеттим, ошол органикалык жактан компонентти аныктай турган эмелер жок да, оборудованиялар. Ошондуктан бул маселе боюнча биз азыр дагы чогуу мындай иштеп атабыз. Себеби дегенде кошуна мамлекеттерде бул лабораториялар бар. Ошолор менен чогуу биз азыр кандай лабораториялык жабдыктар керек, канча акча керек экенин аныктап атабыз. Рахмат. Сиздердин баамыңыздарда Кыргызстандын кайсыл аймагы чынында органикалык аймак деп атасак болот? Кайсыл аймакта чынында эч кандай химикаты жок продукция өндүрүлүп атат бүгүн? Бар мындай предварительный мындай анализ? Мирас Акбекович, бизде мындай биз бүгүн 100% могу аймак деп айта албайбыз, бирок негизинен алдын алуу мындай салыштырмалуу түрдө Ысык Көл областы бүгүнкү күндө ошол органикалык таза бир аймакка киргенге толук шарты бар да. Мен билбейм, чынында мыйзамды кабыл алып беребиз. Бул мыйзам керектүү мыйзам, бирок
шыр эле иштеп кетишине көзүм жетпей турат, себеби эч кандай даярдык жок, лаборатория жок, тастыктай турган органдар жок. Эми мыйзам негизи бар, кабылданып калса, даярдап атасыңар билбейм. Искендер Айдарович, жооп барбы? Мирлан Исакбекович, мен кошумчалап коеюнчу. Биз жанагы комитетте дагы ушул маселе каралганда органикалык аймактар жөнүндө маселе болгондо өзүңүз жакшы билесиз. Бүгүнкү күндө 10 аймак менен иштеп атабыз. Анын критерийлерин бардыгын апрелде иш керек. Сиз ошону айттыңыз. Ошол органикалык аймактар боюнча дагы мыйзам иштеп чыгыш керек депчи. Анан Ысык көл областы боюнча биосфералык зона деген мыйзам бар да. Ошону көтөрүп чыксак, ал жерде Ысык көл областын мындай коркпой эле бүгүн органикалык область катары мындай иштесек болот. Анан Нарын областында дагы практика көрсөтүп атат. Ал жерде дагы 70-80% дыйкандар бүгүнкү күндө эч кандай химиялык заттарды колдонбойт. Ошон үчүн ушул аймак кылып өтсөк, жанагы концепцияга же болбосо стратегияга ушулардын бардыгын кирисек, бүгүнкү күндө 22 жылга чейинки концепцияда дагы органикалык аймактарды как модель катары көрсөтүлсүн деген документ бар да. Анан Мирлан Исакбекович, азыр координационный кеңеш өкмөттүн астында түзүлүп жатат. Бул дагы агрокомитеттин баягы чечими менен өкмөттүн астында координациялык кеңеш ушул органикалык ай чарбасын өндүрүү боюнча ушул маселелердин баарын ошол жерде иштелип чыгат. Ошол координациялык кеңеш түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Рахмат, мен толук колдойм, кубаттайм. Бул мыйзам иштеп кетишин кызыктармын. Бирок ошонго ылайык өкмөттүн даярдыгы кандай экен деп айтып атам да. Рахмат.